Кыргызстаныбыз өнүгүп, жолдор салынып атат, стадиондор салынып атат, канчалаган мегаполистер салынып атат. Аллага шүгүр дейли. Согуш болуп атат башка мамлекеттерде. Баарына шүгүр. КамАЗдардын үнү чыгып, бизде стройкалардын үнү угулуп атат, БТРдин үнү менен жашаган инсандар болуп атат башка мамлекеттер. Баарына шүгүр дейли, биринчиден. Эми ошолордун арасында урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылчу нерсем бар. Өтө чоң проблема болуп атат буякта. Шундай мегаполис болуп өнүгүп келип атабыз, бирок бир кичинекей нерсе калып калды да. Биз таксистерге туалет керек болуп атат. Эркекче. Туалет каждый бир 300 метр сайын шундай бир Япониядагыдай кылып, мындай бир 50 сом болсун эжесин турайын, 40 сом, 50 сом болсун бир мындай пластиковый болсо да бир туалет кылып койсок болобу? Бишкекте Ошко, борбор шаарларга хотя бычы туалет маселесин чечип бергилечи. Жок туалет. Жана бир клиент алдым, айланып 5 километр жүрдү, эптеп кысып, биз таксистердер Ынтымак паркка келип, Ынтымак парктан эме кылды, сийди. Туалет басыз. Бишкек менен Ошко центр жерлерге пластиковый кылып, площадка барсаң, площадта туалет жок. Ресторанга кирсең, хотя общественный место, туалетке уруксат эмес дейт. Хорошо, каяка сиели?